Ассаламу алейкум, англис тилин үйрөнүүгө кадам таштаган бир тууганым. Англис тили рахат менен YouTube каналында кезектеги 32 сабак. Сабакты баштоодон мурда окуучуларымдын суроолоруна жооп бере кетейин. Англис тили 3 айда курсунун өзгөчөлүктөрү. Демек, биздин курста англис тили 0дон, тактап айтканда алфавиттен башталат. Ар бир тамганын окулушуна, ар бир тыбышка маани бересиңер. Сабактар силерде 3 ай бою сакталат. Биз грамматикалык негиздердин баардыгын, тактап айтканда 54 сабакты өздөштүрөбүз 3 айдын ичинде. Анткени бизде сабак жумасына 5 күн болот, дүйшөмбүдөн жумага чейин. Ошондой эле сабакта Telegram каналдан өтүлөт, викториналык оюндар менен жүрөт. Ар бир суроого жооп берүү менен силер ал жаңы сөздөрдү, лексикаларды өзүңөрдүн сөздүгүңөргө кошосуңар. 8-9 сабактан баштап буйруса сүйлөм түзгөндү үйрөнүп баштайбыз. Туура сүйлөм түзүп, аларды сүйлөгөндү үйрөнүп баштайбыз. Жана ошондой эле күндө диалогдор болот. Команда болуп бөлүнүп диалогдорду жасайбыз. Произношениеңарды оңдош үчүн. Ошондой эле ар бир аптада өтүлгөн теманы бышыктоо максатында тесттер тапшырылат окуучулар тарабынан. 2 айдан баштап произношенияга, чтенияга көңүл бурабыз. Ал эми 3 айда англис тилиндеги эң маанилүү 12 чакты талкуулайбыз. Мына ушундай 20 декабрда буйруса жаңы группа старт алат. Азыр орундар бар. Толук маалымат үчүн WhatsApp'ка описаниядан номерди алып жазасыздар. Ал эми азыр биз силер менен бирге 32 сабакты баштайбыз. Сабак эмне тууралуу болот? Демек, биздин YouTube каналга аптасына бир жолу сабактар окуучуларымдын суроолору боюнча чыгып турат. Аларга керектүү болгон темаларда, же болбосо биздин курста жок темалар каналга чыгарылып турат. Демек, бүгүнкү тема conjunctions, байламталар. Байламта деген эмне? Негизи кыргыз тилинен биз билебиз, бирок ошентсе да түшүндүрө кетейин. Байламта деген бул сүйлөмдөрдү бириктирип турган сөздөр. Мисалы үчүн жана, ошон үчүн, анткени, менен, бирок деген сөздөр. Булар аябай керек. Эмне үчүн? Биздин сүйлөмүбүз толук болуш үчүн, көрктүү болуш үчүн, сүйлөм татаал болуш үчүн керек. Мисалы үчүн Алина конфетти жакшы көрөт, Алина торту жакшы көрөт, Алина печенье жакшы көрөт деп кайталай бербестен биз Алина конфет жана торт жана печенье дагы жакшы көрөт деп айтсак болот, баарын бир сүйлөмгө камтып. Мына ошол жана бул байламта. Же болбосо апаң эмнеге урушту десе, биз себебин түшүндүрүшүбүз керек. Апам урушту, анткени мен аны укпай койдум. Анткени деген because, себеби мен аны укпай койдум деген. Мына ушул байламталарды колдонушубуз керек. Демек, байламталар көп. Бүгүнкү сабакта биз эң негизги үчөөнү карайбыз. Алардын биринчиси because, себеби, экинчиси and жана, ал эми үчүнчүсү but, бирок. Демек, тетрадька жазабыз. Биринчи байламта because, себеби. Биринчи сүйлөм. I learn English because I go to USA in spring. Мен англис тилин үйрөнүп жатам, анткени жазында мен Америкага кетемин. Демек, же болбосо United States of America, Америка Кошмо Штаттарына барам, Демек, бул жерде биз себебин айтып атабыз because менен. Мен англис тилин үйрөнүп жатам, себеби мен Америкага кетишим керек, Жакшы. Келгиле, эми экинчи сүйлөмдү карайбыз. I brush my teeth because I just ate candy. Brush деген бул жуу, I brush my teeth. Тишимди мен жууйм, анткени мен жаңы эле конфет жедим. Жеп бүттүм уже конфетти. Ошондуктан тиштерим жаман болбош үчүн мен эми тишимди жуушум керек. Себебин айтып атабыз, because. Окей, жакшы. Экинчи байламтаны карайбыз. And, жана. Жана деген байламта бул аябай универсалдуу байламта, сүйлөмдөрдө көп колдонулат. Биз бул байламта менен 2, 3, 4 жөнөкөй сүйлөмдөрдү бириктирип татаал сүйлөм түзсөк болот. Мисалы үчүн биринчи сүйлөм жазабыз. I like cooking and reading interesting books. Мен тамак жасаганды жана кызыктуу китептерди окуганды жакшы көрөмүн. Жана. Жакшы. Эми келгиле экинчи сүйлөм түзүп көрөбүз. She ата точно, ана дегенге түзүп көрөлү.
She has black dress and red jacket. Анын кара көйнөгү жана кызыл курткасы бар. Жана деп атабыз. Мисалы үчүн келгиле Асель деген атты алып көрөлү. Асель has a black dress and red jacket. Же болбосо биз бул сүйлөмдү байламтаны колдонбосок кандай болуп калат эле элестетип көргүлө. Асель has black dress. Асель has red jacket. Асель has blue hat. Ушундай болуп калат да, кайталанма болуп. Биз ошол бар кийимдерин баарын, кызыл көйнөгү бар, кызыл курткасы бар, көк шляпасы бар дегендердин баарын and жана деген байламта менен бир сүйлөмгө берсек болот. Келгиле эми акыркы 3-чү байламтага сүйлөм түзөбүз. Бул but, бирок. Биринчи сүйлөм. I like English but I can't speak. Мен англис тилин жакшы көрөм, бирок сүйлөй албайм. Экинчи сүйлөм. We believe them but we don't believe you. Биз аларга ишенебиз, бирок биз сага ишенбейбиз дейт. We believe them but we don't believe you. Мына ушундай. Эми ушул 3 сүйлөмгө силердин тапшырма комментарийге 3 тактап айтканда байламтага кечирим сурайм. Because and but'ка 3 сүйлөм түзөсүңөр. Сүйлөмдөр ар кандай болсун, ар кандай ата тошторду колдонгула, I, she, he, we, they бардыгын. Алардын баарын текшерип, буйруса туура эмес экендигин чогуу силер менен бирге карайбыз.